Урматтуу массалык маалыматтар бүгүнкү күндө улуттук университетте чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Булар жөнүндө өзгөрүүлөр жөнүндө ар кандай массалык маалыматтар чыгып атат. Биз да окуп атабыз, интернет булактарынан дагы жана гезит булактарынан да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин биз улуттук университет расмий маалымат бере элек болчубуз. Мынакей биз ошол өзгөрүүлөр жөнүндө мындай расмий маалыматты берейик деп чечтик. Анткени ар кандай сөздөр, ар кандай ушактар болуп атат. Ошондуктан ушу өзүбүз расмий маалымат берейик дедик. Так, өзүңүздөр билесиздер, бизде жайында жаңы ректор шайлоо түрүндө өткөн Адам Кылычман Түнбековна дайындалган. Бул дайындалган себеби мурунку ректорубуз Искендер Чоңмурунович өз каалоосу менен кызматынан кеткендигине байланыштуу. Ошо ректорубуздун келиши атайын Кыргызстанда окуу системасын оптимизациялоо концепциясын болуп атканы менен түздүнүз байланып туруп, ал кишинин келиши ошол процесс менен коштой жүрдү да. Биздин улуттук университетте өзүңүздөр билесиздер, уккан чыгарышта сөз болуп атат, 7 юридикалык жак бар болчу, институттар. Булар мурда түзүлгөн. Мына эми президенттин демилгеси менен коргоо кеңеши улуттук университет болот, жогорку окуу жайлардагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча өзүңүз билесиз, коргоо кеңеши кабыл алган, 170 кадам деп табылган болчу. Ошол институттар юридикалык жак болгон, ошолор списогуна кирген, как коррупциялык көрүнүш катары. Мына ошолорду жоюу максатында 15-19 мартта министрдин приказы чыккан болчу. Бир окуу жайда бир эле юридикалык жак калышын деген. Жаңы ректордун келиши мына ошол приказ менен бирдикте болуп калып, 3 июнда акыркы ошол өткөн окуу жылдын акыркы кеңешинде, окумуштар кеңешинде бул маселе коюлуп, 100% колдоо кабыл алып, институттарды жабуу чечими чыккан. Иш кылган ишкерчи ошонун негизинде бүгүнкү күндө 7 институттар жабылды. Алардын баары тең реорганизациялык комиссиянын чечиминин негизинде факультеттерге айланды. Бүгүнкү күндө улуттук университет илгерки салттык дейбизби же классикалык калыбына келди. Баардыгы институттар факультетке айланып, окуу процесси өз учурунда жүрүп атат. Эми реорганизация өзгөртүүлү өзүңүздөр билесиз, сөз жок, кыскартуу менен жүрөт. Бирок бул кыскартуу эч кандай окутуучуларга залын тийгизген жок. Алар ошол эле өз нагрузкасы менен ошол эле окуу жайларда иштеп атышат, биздин окуучу иштеп атышат. Тескерисинче, жанагы көп эсе бизде институт болгондуктан алар 7 түзүңүздөр ошо 7 раздутый штат болчу. Булар аудио башкаруу системасы, бухгалтерия, хозяйственный, чарбалык жакта. Мына ушуларды кыскарып, биз колдон келишинче ажал иштегендер көбүнө мурда мугалим болуп иштеген кишилер болчу. Алардын баары тең окуу жүктөмгө берип, бүгүнкү алар иштеп атат. Кыскача бизде сиздерге бере турган маалымат ушул. Бүгүнкү күндө жамаат ушул баардыгы тең биздин коллектив бул реформаны колдоп атышат. Биз эсептейбиз, расмий айта алабыз, ошо өкмөт туура чечим кабыл алган. Жана стратегиялык развитие 20-жылга чейинки деген концепциянын ичиндебиз. Биз баарын колдойбуз. Бүгүнкү күндө биз ошол өкмөт койгон, министрлик талап кылган концепцияны ишке ашырдык. Биринчи этабы. То есть эми экинчи этабына Кудай буйруса мына окумуштар кеңешин баштап туруп, жана оптимизацияны баштайбыз да. То есть бизде дагы көп мурунку системада кичине кеңейтилген мындай структуралар бар экен. Биз аны карап чыктык. Мына 7 структуранын жабы менен биз мына официалды айта алам, расмий түрдө 61 миллион сом
сарптагат экен. Бул аябай чоң сумма. Биз бүгүнкү күндө ал акчаны именно окутуучулардын эле эмгек маянасын көтөрүүгө багыттадык. Эч кандай башка жакка жумшаган жокпуз. Бүгүнкү эсебибиз боюнча ар бир окутуучуга мынакей сентябрдын айлыгынан баштап 2000 сомго көбөйдү. Бул кылып аткан иштин максаты бирөө эле сапаттуу билимди жогорулатуу, ошого эле багытталган. Биз ошол тарапка туура баратабыз деп эсептейбиз. Мендеги маалымат ушул. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Мына берде отурган баардык тең адистер, баардыгы тең ушул процесске активдүү катышкандар, баардыгы тең өзүнө тиешелүү ушул реализация боюнча маалыматтарды талап бере берсеңиздер. Орусча, Так, уважаемые представители средств массовой информации, сейчас о реорганизации, которая проводится в Национальном университете, очень разные информация отражается в массовых информациях, но до сегодняшнего дня мы, Национальный университет, не давали официальной информации. Вот сейчас теперь решили дать официальную информацию. С приходом нового ректора как раз совпало тот план мероприятий, который был запланирован. Это мероприятие 14-23 мая 277 постановление правительства принял процесс оптимизации учебных структур, учебных заведений. И был принят план мероприятий к этому концепции, концепция оптимизации. После того, в прошлом году, в этом году имеется в виду, 19 марта вышел приказ министра к этому концепту оптимизации о закрытии юридических лиц. В Национальном университете существовало 7 юридических лиц, то есть институты. Это все бюджетообразующие институты. По реализации этой концепции 3 июня этого года ученый совет принял решение о закрытии юридических лиц. После этого был создан реорганизационная комиссия, и процесс реорганизации, все этот период каникула мы сделали. По решению был создан 7 реорганизационных комиссий. По решению этой комиссии все институты преобразованы в факультеты. Тем самым мы возвратили Национальный университет в классическую форму, традиционную форму, где был только один юридический лицо, сам университет, и факультеты. Все институты сегодня называются факультетом. Например, Институт экономики и финансов называется экономическим факультетом. Вот. Процесс реорганизации было сэкономлено 61 миллионов сомов. Это показывает, что действительно был там раздут штат, дублирующая управленческая система. Все это мы устранили. Сейчас вот это сэкономленные 61 миллионов решили сделать зарплаты только после зарплат преподавателям ППС. Сегодня мы можем официально заявить, 2000 сомов мы добавляем каждому преподавателю ставим. Вот, в сентябре месяца. Да. Все преподаватели сегодня, которые это более 2300 человек, поддерживают концепцию оптимизации и считают, что процесс происходит в соответствии именно принятым планом работы. Вот, пожалуйста, информация. Теперь, пожалуйста, если есть вопросы. Мой вопрос, чтобы все было понятно, я его задал на вашем университете, мой вопрос лично виден. Был университет, нормальный был государственный, потом национальный, один университет, одно юридическое лицо было. Откуда расположились вот это 7 институтов юридические, скажем, стороны? Как они появились? И с чем они появились? И вот результат, вот мы сейчас обратно идем к тому году. Я декан экономического факультета. Вы все знаете, что экономический факультет в Национальном университете является одним из старейших факультетов и одним из ведущих факультетов Кыргызского национального университета.
В 2014 году мы отметили 60-летие факультета, экономического факультета. И вот за эти 60 лет, с 2007 по 2015 год, был Институт экономики и финансов. Это было связано с тем, что в 2007 году все юридические вузы облагались 20% налогом. Вы знаете, что мы отчисляли 20% налог, и как-то, чтобы уйти от этого 20% налога, наверное, тоже было принято решение создать институты при Кыргызском национальном университете. Но если сказать банально, это было только связано с тем, чтобы уйти от 20% налога. Институт у нас просуществовал до 2015 года. Вы знаете, как было сказано выше нашим проректором, была принята концепция об оптимизации высшего образования, высшей школы. Ну и решением реорганизационной комиссии мы тоже это восприняли очень положительно, коллектив очень положительно воспринял, и институт был уже преобразован на экономический факультет. Сейчас мы работаем полнокровно с сентября месяца 2015 года. Мы поддерживаем политику правительства, министерства, потому что это решение было принято не только министерства, но и решением реорганизационной комиссии. 19 марта 2015 года министром был подписан приказ о структуризации вузов, и в связи с этим наш экономический факультет работает полнокровно. На факультете сейчас у нас работает 4 кафедры, очень крупных кафедры. Это кафедра финансов, кафедра денежного обращения, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита и кафедра у нас экономики. И мы считаем, что сейчас мы проводим очень большую разъяснительную работу среди студентов. Преподаватели у нас очень правильно и положительно приняли все эти решения, потому что мы прекрасно понимаем, что это вот реорганизация вузов, когда один вуз и одно юридическое лицо, у нас тоже, как было сказано выше, экономятся очень большие денежные средства, потому что на всех факультетах у нас шло, при университете есть у нас очень большой штат бухгалтерии, также и вот в 7 вузах существовали эти бухгалтерии, отдел кадров, международный отдел. Если в Институте экономики 7 человек было в международном отделе, то это все сокращается, мы идем под единую университетскую структуру. И вообще вот все преподаватели это восприняли очень положительно, потому что экономисты умеют считать деньги, и мы знаем, что если университет от этой реорганизации сэкономил 61 миллионов, это тоже, наверное, очень о многом говорит. Мен ушу кошуп коеюнчу, ушу журналисттерди так билиш үчүн, эмне үчүн булар коррупциондук көрүнүш катары каралчу институттардын өзүнүн турушу? Университетте Азыр мен бир жаран айтып коеюн, анткени институттардын акчасы коммерциялык банктарда болгон. Алар казначейство менен мындай байланышы жок болчу. Мисалы биз улуттук университет эгерде даже 100 сомго бирдеке алсак, сөз жок, казначействодон уруксат алып туруп, анан кийин алабыз. Ал эми 500 миңден ашыгын биз тендерсиз ала албайбыз. Мына бүгүнкү күндө биз 120 компьютер алып атабыз. Мына сөз жок тендер менен атайын Минфиндин сайтынан жарыялап аны алабыз. Ал эми институттар бул процедураны кармалачу. Өкмөттүн контролунда жок болчу. Ошондуктан институттун директорлори мисалы тендер жарыялабай эле тигил же бул фирма менен келишип түзүүгө ала берчү. Мына ошол действительно мында чын-чынына келгенде эле коррупциялык көрүнүш болуп эсептелип атат. То есть башкача айтканда, мамлекет окуу жайдын институттары мамлекеттин көзөмөлүндө болбой калат. Ошондон мугалимдер буну жакшы эле түшүнүшүп, туура болду деп атабыз. 61 миллион просто бул зарплатадан экономдетилген акча. Раздутый. Ал эми андын приоритети сатып алуу боюнча, тиги боюнча дагы Кудай буйрса чоң дагы ушундай экономикалык эмелер болот болуш керек да. Ошо анан сиздин сурооңузга эмне үчүн факультетке айланды? Эмне үчүн факультетке айланды? Аны айтып берди да. 20%. Өкмөт аз эле ушул Бакиевдин учурунда Үсөнов Данияр барда жанагы налоговый кодекске 20% түшкөн акчадан кармалсын дегенбиз. Биз мугалимдер муну туура эмес деп эсептейбиз. Анткени ал акчалар ата эненин акчасы болчу. Алардан уже налог кармалган акча болчу.
Бирок ошого карабай өкмөт дагы кармай иштеп беришти. 20% бул балдардын ата эне төккөн акча өзүнүн калькуляциясы бар. Анын баардыгы тең ушу окуу процессине жумшалыш керек болчу. Мына ошондон качыш үчүн, башкача айтканда, ошол учурдагы өкмөттү алдаш үчүн анан жанагынтип институттар түзүлгөн. Ошентип биз өкмөттүн көзөмөлүнөн ал акчаны алып кеткен болчубуз да. Бирок ошол кезекте мүмкүн ошол туура болгондур. Бирок анан жыл өткөн сайын ал көрүнүш ичинде коррупциялык экени байкалып калды дагы. Ошондуктан биз эсептейбиз, министрлик, президенттик аппарат, өкмөттөр туура чечим кабыл алды деп эсептейбиз. Анткени балдардын акчасы, ата эне төлөгөн акча, ошол балдардын сапаттуу билимине жумшалыш керек. Биз азыр мүмкүнчүлүк алдык. Кудай буйрса биз техникалык базаны дагы, мисалы эки эле маселе чоң да сапаттуу билим бериш үчүн. Мугалимдин акчасын жакшыртуу жана техникалык базаны чыңдоо. Азыр биз ошол жака багыт калдык. Сөз жок, реорганизация болгондо кадрлык кыскартуулар болот. Бирок мен дагы айтайын, кадрлык кыскартуулар башкаруу системасында болду. То есть институттардын дирекциялары кыскарды. Анан кийин ошол жердеги айда отдел кадр, бухгалтерия бар болчу, финансовый структура кыскарды, анан чарбалык иштери кыскарды. Алар иштегенден баарын мен дагы бир айтып коеюн. Ошол өзүнүн коллегалары болсо, алар сааттар бүгүнкү окуучу таман иштеп атышат. Ал эми мугалимдерге эч тиешеси жок. Ал тийген жок кыскартуу. Жок, ал азыркы бийлик келгенде ал налог отменителген. Азыр ошондуктан институттун кармап каражаты жок да. Мурда бакет учурлар болчу, кийинки келген азыркы бийлик аны жокко чыгарышкан. Андай эмес. Урмат, сиз жооп бериңизчи. Жок, андай эмес, туура эмес маалымат бул. Сиздин сурооңуз абдан жакшы болуп жатат. Себеп дегенде бизге министрликтин чечими бар, өздөрүнүн багытын өзгөртпөш керек деген. Ошонун негизинде биз жалпы университеттеги окуу методикалык кеңеш ошонун баардыгын карап чыгып туруп, жеке эле юридикалык багыттагы адистиктер эмес, башка багыттагы адистиктер боюнча дагы өздөрүнүн ошол келген эсибин өзгөртпөө тууралуу кабыл алынат да. Эми бул жерден өзгөртпө дегенде таптакыр эле кабыл албай койбойбуз. Себеп дегенде бул жерден окшош кесиптеги багыттагы тараптарга кабыл ала беребиз. Мисалы үчүн, эгерде ал тарых факультетин бүтсө, социология же болбосо саясий факультет, саясаттануу жагын бүтсө, анда биз аларды юридикалык факультетке кабыл ала беребиз. Ал тууралуу сиз кайсы адистер экенин мен билбейт экенмин, бирок мен сизге болгон азыркы маалыматты бердим. Магистратурада кабыл алууга болот. Жаңы элеки айтып кеткен тармактар боюнча окшош багыттагы тармактар боюнча кабыл алынат. Эми, урматтуу коллегалар, журналистика юриспруденция болот. Урматтуу коллегалар, бул атайын министрликтин уже көрсөтмөсү бар, кайсыл багыттар болор. Мурда, например, математик деле юриспруденцияга кирип алып, магистратураны бүтүп берчү. Башка направление. Азыр эми алар токтоду, анткени ошол туура эмес. Ошо биз азыр биз ошо атайын элдер келсе, атайын кагаз бар, көрөбүз, кайсы кимдер кире алат, ал такталган. Мен дагы айттым, азыр айтып коеюн, тактоо иретинде рахмат деген 61 миллион экономдетилди. Биз айтып атабыз, бүгүнкү дагы айтайын, только мугалимдердин айлык маянасына жумшалып атат. 2000 сомдон кошалат экенбиз бүгүнкү күндө.
Мисалы, профессор, доктор наук бізде 16.800 алчы, бір стартаған, мына бүгін Құдай бұйырса сентябрдан баштап 18.800 болады. Hükümetin toplamında öğrencilerin makyajı teknik jargonuyla şimdi o bilgilerimizden buluşlar. Bankada işi biliyor, cimadan başka işleri. Мен мисалға келтіріп жаңағы тендер бойынша ошончун айтып атабыз. Ол бүгүнкү күндө ал процесс мурда да жүрүп келген, бүгүнкү күндө да жүрүп атат. Biz түлкү компьютер емес, мен компьютерлерди айтып кетти. Ал жерде бизде интерактив доскалар бар, көп нерселер бар. Биз колдон келишинче бүгүнкү күндө мына Кудай буйрса, мен жана экономика меселелерде только эмени айттым да, тиги баягы айлык манаядан кыскартуудан чогулган акча айтам. Бүгүнкү ошо сатып алуу процесси дагы ошо тендердин негизинде мамлекеттик көз өңгөрүндө жүрөт. Кудай буйрса бул жагынан дагы чоң жакшы нерселерди жасайт деп эсептейбиз. Sizde qanday ma'lumotlar ekanini bilbey, бұл бойынша мурдагы институт азыр факультетте иштеп жүрүп атат. Кыскаруу жогоруда айтылгандай профессордук окутуучулар курамына таасир тийгизген жок. Бул жанагы административдик башкаруу персоналдарына гана таасир тийгизген. Алардын баардыгына жөн эле талаага чыгып койбой, сыртка чыгарып койбой, баардыгына жумуштурушту. Анан эми ал жанагы бала туура эмес маалымат берип атса керек. Бизде студент, ошол бала да атпайбызбы. Бизде окуу процесси түзүлгөн окуу процессинин графигине ылайык жүрүп атат. Бир да бала сыртта калган жок. Анан мына ошо Кыргыз-Кытай факультетине келсек, өзүңүздөр билесиздер, азыр глобалдаштыруу убагында биздин улуттук университеттери билим берүүнүн эл аралык интеграциясына толук кошулган. Ошонун ичинде Кыргыз-Кытай факультети түздөн-түз Кытай Республикасынын билим берүү системасы менен мамилелештиребиз. Бүгүнкү күндө факультеттен 350ден ашык студент Кытайдын 6 чоң окуу жайында окуп атышат. Мына быйылкы окуу жылында 14 студент Кытайга кетти, дагы 4 студент кеткен жатат. Тетиги Кытайдын түштүк чыгышындагы Гуйлин деген технологиялык университетте мына 7 бала кетти. Мына ошол университеттин эл аралык билим берүү борборунун директору, анын орун басары, дагы бир окутуучусу жакында мына август айынын аягында келип кетишти. Алар өз көзү менен көрүп, мына ошол биздин шартты түшүнүп, анан алардын айтымында бизден барган студенттер билими дагы, даярдыгы дагы, мына тил билген жагы дагы бөлөк союздук, мурдагы союздук республикалардан барган студентке караганда өтө жогору дейт. Анан ошолор менен мамилебиз эми жогору жакта биздин проректорубуз айтып кетти, сиз дагы сөз козгодуңуз, материалдык техникалык база кандай деп. Жана мына өкмөттүн эсебинен эмес, жана мына жанагы студенттердин окуу үчүн төлөмдөн түшкөн акчалардын каражаттарынан эмес, биздин ушу өнөктөштөр дагы бизге кадимкидей жардам берип атышат. Ошо Кыргыз-Кытай факультетинде Кытайлык биздин өнөктөштөр атайын бир кабинет жасап беришкен. Баардык жактан камсыздалган. Анан кийин мына алар келгенден кийин дагы суралдык эле, жанагыдей биздики тил багытында болгондон кийин тил багытында бир синхрондук которгон кабинет жасап бер десек, алар макулдугун беришти. Ошол бир акчасын эсептесеңер, ошонун баарын чыгарып берсеңер, биз ошону коюп берели деп. Буюрса алар бизди да чакырып атышат.
ошол маселе ушул университеттин жетекчилиги барганда мына ошол жерден чечиле тургандай болуп турат. Андан тышкары жанагыныктай эмес биздин түрктөр менен дагы мамилебиз бар. Германиябыз менен мамилебиз бар. Биздин студенттер ал жакка да барып окуп атышат. Турцияга кете турган студенттердин көпчүлүгү мына ушул биздин факультеттин алдында төмөр билим берүү атайын уюму бар экен. Мына ошолор келип сабак өтүшөт, ошол жерден тандап алышат түрктүкүн билген. Анан эми биз Кытайдын Конфуций институту менен тыгыз байланышып иштеп атабыз. Алар дагы мына ушул Кытай тилин үйрөтүүдө бизге жардам берип атышат. Мына биздин алакан айтып кетейин. Алардан 6 волонтер айдан албай биздин студенттерге бекер сабак беришет. Мына ушул багытта биздин директораттын жасап аткан иштери дагы уланмакчы. Анткени бир кошуп кете турган жак. Биздин ректорубузду тандаганда дагы өкмөт туура тандаган окшойт, жана реформатор деп, жанагы билим берүү процессине жамычы мамиле жасоо. Ушул бөлөк структурада эле биздин факультетте болуп атат. Жана сурооңуз жооп берип коеюнчу. Экинчи, үчүнчү курска чечилбейт деп жок. Бизде уже жок иштеген жобо бар. Жобонун негизинде которулат. Алар экинчи курска отурат. Ошол тууралуу Так, жана балаңыз сурооду окуйсузбу? Так болсун. Бул экинчи курска эмес, үчүнчү курска эмес, экинчи курска окуйсузбу? Бул деген жерде окуучулардын ичинде ушул курстан кийинки курстарга окутуу жөнүндөгү жобонун негизинде кабыл алдык. Мунун жөнүндө кабыл алган себептен эле ушул документалдык кеңештин мунун баары каралып, ana ошол негизинде жоболгон. Бул жободон да эгерде факультет өзүнүн орто кесиптик билими бар болсо, анда ал экинчи курска окутулат. Себеби бул баардыгы адистикке бакалавр системасына өтүп байланыштуу булардын жалпы ошол окуп аткандардын сабактарынын айырмасын чыгарганда 15 кредиттен ашып кетет экен. Ошол себептен биз мунун баардыгын эсептеп келтирип, ошол үчүн бул биздин колледждин аткан балдарды экинчи курска отургузуу тууралуу иштеп чыгабыз. Дагы бир маанилүү университеттин алдында аябай жакшы аскердик кафедрасы болчу. Мен өзүм университеттен ошол жерде окуп, кыздар медициналык клиникалык кесип алып чыкты. Ошол кафедра эмнеге жоюп кетти? Кайра калына кетсе болобу? Бул рахмат бул сурооңузга. Чын эле аскердик кафедра Кыргызстанда эң биринчи ачылган, базасы аябай талапка жооп берген кафедра болчу. Эми бул процесс жабуу мурунку Акуновдун учурунда жүргөн экен. Ал киши дагы эсептеп, карап, ошондой чечимге келиптир. Анткени улуттук университетте көбүрөөк каражат бөлүнөт экен деп. Анткени бизде жанагы айылды кесип сабак бергендин баары тең офицерлер, алардын айлык маянасы, жанагы отпускнойлору башкача тартипте жүрөт экен да. Эми биз кайра аны ачууга аракет кылып атабыз. Мурунку Иса Мединов да аябай аракет кылып атат. Биз дагы азыр жазып өзүбүз жактан жиберип атабыз. Аракетибиз бар. Бирок ал бизге чейин чечилип калган маселе экен. Сиздерде бир маселе Коргоо министрлиги жогорку окуу жайларындагы аскер кафедраларын таптаза жөөтүүнү аябай жакшы болмок. Бул Коргоо министринин астында калып эле, ошондо так даярдаса, по-моему, жакшы болот эле. Улуттук университет мурунку кездерде аябай абройлуу университет болчу. Канча окуучулар окуп кеткен да. Бирок азыр бизде баары самал болбой, отурган сындарга кабылбайт. Анан эмне эч кимде болбогон. Ошондо буга университетте бул концепциясы айтып, ушундай абалдан ушундай жагдан чыгып кетүү жолдорун эми
Рахмат сурооңузга. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө улуттук университеттин аброю түшкөн жок. Мына даже ушул эле реорганизация процессин алсак деле биз кылып аткан реорганизациялык процесстер башка окуу жайларга үлгү катары эсептейбиз. Анткени чындыгында эле жакшы процесстер жүрүп атат. Анан эми экинчиден мен ойлойм ушул жанагы ректорлордун алмашканы бул процесс жанагы мыйзам түрүндө мурда жакшы түзүлгөн эмес. Мына Кудай буйруса азыр кабылданып, мына конце концов чына келгенде шайлоо жүргөндө болду. Буга чейин дайындалышат. Вот ушу дайындалгандан кийин ошондой процесстер болуп кетет экен ар кандай. Эми ар кандай жаман сөздөр болуп атат дегенге биз кошулабыз. Анткени массалык информацияларда ар кандай сөздөрдү айтышып, анан өйдө жакта ар кандай кагаздарды жиберип атышат. Мисалы менин колумда президентке чейин бардык бийликке жазылган реорганизация процесс туура эмес жүрүп атат, макул эмеспиз деген кат бар да. Ал жерде 47 киши кол койгон экен. Чын-чынына келсек, мынакей бардыгы жакшы көрүп атат, ал колдун баары тең жасалмайт экен. Ал коюлбаптыр. Мынакей алар келип өздөрү тандап атат. Кол койгондо да мына көрүп атасыздар, мына жерге башка текст бүткөндө кол койбойт да. Бияка кол коюшкан. Кээ бирөөлөр чын эле бул баягы алдап койгон экен, кээ бирөөлөр айткан экен, тигил партия, бул партия выборга кириши үчүн мынча кол топтош керек, ошон үчүн кол койдуп ошентип койгондор бар экен. Кээ бир ошо мен кол койгон эмес, менин колум эмес, мен соттошомун деп дагы чырылдап атышат. Ошондуктан кайсы жаңылоо болгондо сөз жок, анын душмандары, ал жаңылоо жакпаган тарап болот экен. Анан ошолор жанакындай жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды берип коюп атат да. Биз ошон үчүн силерге кайрылат деп, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү. Кандай маалымат болсо дагы бизде пресс-служба бар, ушулар менен тактап туруп анан чагылдырсаңыздар. Ошончо. Бүгүнкү күндө жакшы жана айтканга аброй көтөрүлүш үчүн кандай бар? Мыйзам боюнча окуучулук жамаат 5 жылга шайланат. Но бүгүнкү күнгө чейин биздин улуттук университетте ал процедура каралбай келген. Ошондуктан мугалимдер биз бир эле жылга кабыл алчубуз. Мына биз ошонун мыйзам чегин алып келе атат. Кудай буйруса мынакей окуу бөлүмү бүгүнкү күндө штаттык единицабызды тактап атат. Андан кийин биз мына жарыялап туруп, анан мыйзам чегинде конкурстун негизинде биз окуучулар жамаатын тандап, анан 5 жылга доогор түзөбүз. Ошенткенде гана биз качан гана баардыгын мыйзам жолуна алып келгенде эле биз ойлойбуз, баардык жанагы жаман сөздөр токтоп, улуттук университеттин аброю көтөрүлөт деп. А жагынан биз тынбай иштеп атабыз. Рахмат. Декандар анда шайланып калабы же дайындалышабы? Ооба, декандар дагы шайланат, профессорлор дагы шайланат, окуучулук жамаат баардыгы тең булар шайлоо процессинде турат. Анан дагы бир бүгүнкү күнгө чейин биздин декандарга атайын айлык маяна бөлүп берилбеген, алар зарплатада отурчу. Кошумча бирок көбүнесе мугалим болуп иштешчи. Мына ушул мынакей азыр ректор чечим кабыл алып, алардын мындай бекитилген айлык маясын сактап атабыз. Бул дагы ошол окуу процессин жакшырууга багытталган иш-чараларга кирет. Бул темадан саат жеткирет, бирок керектүүсү азыркы келип жаткан аргументтердин деңгээли кандай? Мисалы, менин 100 келем, 230 балга кошумчасы менен алып кетти. Анан кийин максаттарым бар. Мен onu desem var, 108'in 15% çarpmak için 105'te çarpmak yerine sen masrafta fazlasın var. Sokakın böyle. Ama o zaman orada da ben ayıp başlatmam. Mektepte muzavur bir üniversite torpa postuyla üniversite olmak istedim. Şunday kurulur firmalarda mektepten gelgen bazası göçlerini açar. Ошол эле балдар жогорку окуу жайларда деле баягы көбүнчө мээси жетпей, анан кийин акчанын күчүнө ошол каржыга ачып атат.
бирден бир себебин эле ушул жагынан сизге ой тутаганда ушул жерде Нурайдын сарлары өзүдө деген болуп иштеген мынадеги үйдө турат сайын дейинче турат дегендей ушул жөнүндө ой көрбөйсүзбү? Математика сөзү калды, сиз жооп бериңиз. Сиздин математиктерди жакшы билесиз, мен деле сиздин сурооңузга математиктерде биз теңдеме чыгарганда бир чыгарылышка бир маанилүүлүктү жакшы көрөбүз. Анан бул суроого негизи бир мааниде жооп бере албайбыз азыркы заманда. Себеби ачыгын айтканда мектептеги даярдообуз балдарды. Математика башка сабактарды айтпай эле коюп, математика сабактарына кайдан да чыгат. Анан бул жерде көп нюанстар бар да. Мен бирден бир нюанс. Канча жылдан бери күрөшүп келатам да. Жанагы балдарды бөлүштүрөбүз биз гос распределение деп. Анан кийин алар айыл-айылдарына кетет, бөлүнгөн жерлерге. Анан кийин шаардан бияктан көрсө, бирден бир ушу причинасы ошо болуш керек. Жаштардын орношушу кыйын болуп калды. Себеби ошол жакта барат, ошол жактан жергиликтүү бийлик мурунку иштеген, анан кийин жашап калган мугалимдер бирден экине ставка алып орношуп, анан объявление жазып берип койду. Бул бир. Андан кийин бизге канча айтышты, бул силер эмне көзөмөлдүккө салбайсыңар депчи, распределение. Анан биз айттык, биз мына факультеттин өзүнүн бирден бир милдети функциябыз балдарды даярдап беришибиз керек. Андан калганы мамлекеттик функциясы, туурабы? Министрлик, Минсоцтруда канча министрликтер бар. Алар эмне кылып жүрүшөт депчи. Ошол жерде да разрывдер бар. Анан экинчиден азыр мен эмдиги билбейм, бул эми жакшы түрткү болобу? Мына жаңы министр бул жанагы окуу стандарттарын карай баштады. Бул жакшы. Себеби жанагы окуу стандарттарында баягы мурункудай математиканы окутпай калган мектептечи. Анан кийинки окуу стандарттары боюнча мына баллон процессине өттүк, бирок өткөн министр учурунда гана, Садыков учурунда мен өзүм да канча айттым. Анан баллон процессине өтүү векторун ошондогу адистер чалап эле өткөрүп койду. Биздин вуздарда деле мунун баарын калыбына келтириш керек. Бирок азыр бизде университетке болуп аткан реформа ошону да калыбына келтирип атат да. Себеби окуу процесс маселеси. Мындай да, окуу азыр бүт информациянын баарын бир жерге топтолот. Окуунун жыйынтыгы, сессиясы, ар бир мугалимге логин бериш керек эле. Ал тиги өзү чендирген убактысында тиги балдарды жок берип, экзамен берип, компьютерге киргизип туруп, компьютер жабылгандан кийин мугалим ал компьютерге эчтеке оңдоп киргизе албайт. Эчтеке кыла албайт. Ал нерсенин баарын азыр ишке ашып атат, Кудай буйруса. Анан кийин эми ушунун баарын балдардын дагы тиги окуу дисциплинасы, мугалимдердин дагы сабак берүү дисциплиналары оңолот деп ойлойм да. Анан эң башкысы жанагы окуу стандарттарын абдан жакшылап караш керек да. Жакшылап караш керек. Анан мен оюмча, мисалы үчүн мен өзүм убагында мектепте окуп жүргөндө биз математиканы бир жумада 10 саат окуп жүрдүк. Биринчи күнү 2 саат, экинчи күнү 2 саат, үчүнчү күнү 2 саат. Айтор 6-чы суббота күнүнөн башка күнү ар бир күнүгө 2 сааттан окуп жүрдүк. Анан эми мектептен келип аткан себеп жанагындай чалабала келип аткан себептер ошол, бирден бир себептер ошол. Анан эми дагы бир айта кете турган нерсе, жанагы окуу стандарт, азыркы окулуп аткан окуу стандарттарында мисалы үчүн бир жумада 3 саат окуса, анан эми жанагы ОРТ дегени көпчүлүк учурда мисалы мындай болот да, мен математика, статистиканын эң закону бар. Эчтеке кылбай туруп жанагы жөн эле кнопкаларын баса берсе, жок дегенде жарым суроосуна туура жооп берет да. Анан жөн эле баса берсе, бул статистиканын закону, арифметическое среднее.
Анан эми кээ бирлеринде попадает эди жана өзүңүз айткандай баалы жогору окуп калат. Анан кийин эми орто деген менин оюмча балдардын толук билимин неме кылбайт, отражать этпейт. Анан азыр мисалы үчүн жанагы таможенный союзга кирип атпайбыз. Менин оюмча Россияга абдан көңүл бурушубуз керек. Аякта жанагы ортого барыш үчүн мисалы үчүн тиги орус тилинде сочинение жаздырып атат. Бизде андай кадамдарды үчүн жасабайт, жана кыргыз тилден кыйылып атабыз. Аны уже бирден бир себеби ошол допуска кылыш үчүн балдар бизге заявление жасалбайт. Нормально заявление жасалбайт кагаз. Андан сырткары жана жакшы вуздарда ортодон башка күчтүү вуздарда, мисалы үчүн головной вуздарда тиги Россияда дополнительный контроль иш жаздырат. Мисалы үчүн математикада. Өзүңүз айткандай толук билим билиш үчүн. Ошондой бир топ Кандай товар келсе дагы андан жакшы жетек адис чыгарышына сиздер Birinci yoluna girse, 100 bin sonunda bölümleri dedikler, kitap alıp gelsin, kitap satın alıp da 100 bin sonunda da bağırtın, sonra kadın bir de suyunu ayakta tutup dedikler. En negisi var, karşılarının sapatlı kolaydı otlar. En negisi sapatlı kolaydı karşılar. Karşıların dengeli götürmesi, 30 yıldan beri 20 yıldan nasıl birden muhalif konusunu durup yönetmenden karşı bir yerden buradaydı canlı dengeli yok karşı yok olmalı mühendis bir de okuduğu bir yerde canımız sonuç bir yerde konkursuna bir orunga 3-4 muhalif katışkanda dengeli kadın bir de konferansı olup oyunca dengeli götürülüp de oylayalım. Hani ikinci de Kırgız dil yönünde daha iyi fikir Kırgız dil yönünde bana üstü programada tutuşmadığımız Lazım bizde 90%'ı orus okulattık, Kırgızca açıp geçsin, doğumda geçsin. Buna bir yıldağı Kırgızca kitapki açıp bölünüyor. Muhalifleri programı tutuşmadığımız. O sonradan yazıp Kırgızca olan. Neyse kitapları da Kırgızca alırsak, şimdi sapatlı götürülüyor, dengeli götürülüyor. Biz göçelimler Kırgız dilde okular. Bazılarında neyse Onun için bir yerden reforma var, öğrencilere bakmamız gerekiyor. Artık sorumluluğunu keyifli laflar çıkartmak için benim sorum Acar Kurulu'nun sararmasına. Yani aytmadım, kanday načar tavır gelgen ünlülerin sizler kandan jakşı uyum çıkarışına gerek, uyum emez, jakşı hadis çıkarışına gerek. Onun için üniversitetin oku proseslerinde özgürlüğü buluğu, yolda üniversite institutlarının institutlar sistemi hala özgürlük fakültetleri için tutuluyor. Diğer institutlar bunu da öyle fakültet sistemasını yapıyorlar. Я поняла суть вашего вопроса. Ну, упор в основном, конечно, будет делать на качество образования. Но образование в ВУЗе прежде всего начинается с утверждения стандартов, на основании которого обсуждается рабочий учебный план. Исходя вот из того периода, в результатах работы того периода, с которого начинается мероприятие для организации, у нас возникает следующая картина. Ну, действительно, по сути, вот эти самостоятельные структурные подразделения за счет часов учебной нагрузки шло очень локально внутри самого структурного подразделения, не выходя за рамки. И сейчас мы подгоняем это под общую канву и выявляются определенные, не то чтобы нарушения, а несоответствия, связанные с развитием штата. То есть учебные планы, они утверждаются как-то формально, а нагрузка, она больше подходит под интересы не студентов, а преподавателей. А по части
слабое качество подготовки школьников. Здесь, наверное, продумывать по каждому направлению специфично. Получается, русской психологии могу сказать, что мы для таких аудиторий, которые плохо владеют русским языком, я думаю, это нужно проводить на всех уровнях. Я думаю, что это дело будущего. Будем утверждать учебный план в соответствии с проблемами на каждом уровне. Мен де кичине толуктап коеюн. Азыр министр деле айтып кетпеди эмеде маалыматта тиги компетенттүү мамиле стандарттар иштелип атат. Ошонун негизинде биз азыр адистерди да өзүбүздүн адистерибизди мугалимдерибизди ошого багыттап анан жаңы даярдалган адистерди компетенттүү мамиленин негизинде алардын компетенциясы иштелген ошонун негизинде даярдалат, калыптандырып атат. Компетенция деген компетенттүү мамиле деген негизинде Рахмат. Sizlere bırakmak gerektiğinde arkadaşlar kendinize yol vermeyin. Ошону kendisi bugün gelip muhabbet verin. Biz hayattan görüyoruz. Var mı burası?